Андыктан Жумагүл менен кененирээк таанышып, өзүнүн эмгегинен, өзүнүн колунан жаралган ушундай жасалгалоолорду кантип жасап калгандыгынын баянын дагы сурайбыз жана сиздер үчүн сонун жасалгалоо жасайбыз. Айымдар, бизден эч кайда алыстабай экрандын алдына жакыныраак келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Жумагүл, 26 жаштамын. Учурда бала менен үйдө отургандыктан бош убактымды текке кетирбей, мына ушундай айымдарга кооздуктарды жасап жаткан учурум. Албетте азыр сиздерге дагы сонун бир көздүн жоосун алган жана азыркы учурда мода болуп жаткан ушундай жемчугтан сиздерге сөйкө жасоону көрсөтөм. Бизге керектелүүчү каражаттар эң негизги мына ушундай 3 көлөмдөгү жемчугтар керектелет. Албетте буну өзүңүздүн табитиңизге жараша ар кандай формада жасап алсаңыздар болот. Мен алдыда сиздерге көрсөтөм. Жана мына ушундай даяр сөйкөлөр. Буну дагы өзүңүз каалаган формада тандап алсаңыздар болот. Жана бизге мына ушундай зым керектелет. 3-чү размердеги жана сөз түрдө мына ушундай куралдар керектелет. Анда биз баштайбыз. Алгач эле мына ушул зымды ушундай кылып кесип алабыз биринчи. Мындан кийин эң биринчи, эң чоң көлөмдөгү жемчугду өткөрүп баштайбыз. Санын ар кандай кылсаңыздар болот, өзүңүздөргө табитиңиздерге жараша сөз түрдө. Мына биз азыр эң чоң көлөмдөгү жемчугду өткөрүп алдык. Буну сөз түрдө мондай ашыкча кылса эч нерсе болбойт, кесип салабыз. Азыр буну өзүбүздүн колубуз менен форма жасайбыз. Мына ушундай кылып бекем кармап бурайбыз. 1-3-4 жолу бурап, мына ушундай формага келтиребиз сөз түрдө. Эми буну экинчи көлөмдөгү жемчугду өткөрүп баштайбыз. Мына үчүнчүсүн дагы бүтүп алдык. Бул эң кичинекей көлөмдөгү. Буну дагы баштагыдай эле 3-4 жолудан бекем кармап бурап алабыз. Жанатан бери чогултуп жаткан көлөмдөрдүн бардыгын бириктирип чыгабыз азыр. Эми буну баарын бириктирип эң акыркы этапка өтөбүз. Жогорудагыдай мен сиздерге айткандай эле мына ашыкча көлөмдүн кесип салабыз. Жана мындай даяр сөйкөгө бириктиребиз. Мына кыздар кыска убакыттын ичинде дал ушундай кооздуктарды сиздер да үй шартында өзүңүздөрдүн колуңуздар менен жаза алсаңыздар болот. Албетте бул абдан кооз көрүнөт. Жана ошондой эле баасы дагы өзүңүздөргө ыңгайлуу.